2000-жылдары ошо Россияга келгенмин. Биз бәрбір не кылганыбызды ham бәрбір өзүбүздүн элибизге, журтубузга тартып турат. Бирок мен туугандарым деле коркушкан. Азыркыдай эле как лента сыяктуу көз алдыбыздан өтүп турат. Кантип келгенибиз, кантип киргенибиз, кантип тапканыбыз, сүйлөшкөнүбүз бардыгы. Квартирам метрого всего пешей доступности 2 минуты. Өтө кубанычтуумун үйдү алганыма. Мен 60 жашка киргениме бул аябай чоң подарка болду. Салам достор. Биз бүгүн Санкт-Петербург шаарында 4 комнаталуу үй алган Гүлбахар эженин үйүнө мейманга келдик. Гүлбахар эженин кандай условия менен, кайсы банктан кандай үй алганын азыр чогуу көрөбүз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кел. Шупечет. Кандайсыз? Саламат. Ого! Прям сонун кылып койсуз. Гүлдөргө толтурабыз го? Китайская роза. Могу розаны өстүрүп берем. На син розаң раз, два штука. И женские счастье тоже есть. Ой, рахмат чоң. Мына гүлдү мен Шарипа кызыма китайский розаны подарка кыламын, өстүрүп берем деген айткам. Мына бир женские счастье и китайский роза 2 штука. Рахмат. Сәл чоңойтып, Кудай кааласа колуна берем. Тура мынантип ачылат. Достор, мына биз Гүлбахар эженин ушундай 4 комнаталуу өзүңөр көрүп тургандай аябай уютная летний сад гүлдөрүн көрүп атасыңар. Ушул үйдө отурабыз. Эми эже өзүңүздү биздин көрүүчүлөргө тааныштырып кетсеңиз. Качан Россияга келгенсиз? Туугандар бардыңар, кандайсыңар? Саламдашып коелук. Мен 2000-жылдары ошо Россияга келгенмин. Бир иштер менен болуп, кандай бир желаниялар менен. Ошо жылдан бери ошо жерде иштеп жүрөм. Мына Кудай кааласа скоро 24 жыл болуп калат экен ояк бияга. Ушунча жылда иштеп жүрүп, ойлобогом мынчалык эми болуп калат деп. Но тагдыр менен Кудай буйруган экен, насип кылган экен. Ошол жерде иштеп жүрүп, российский гражданствосын алдым. Өзүм бир балам бар. Дагы бир балам бар, неберелерим бар. Олар Кыргызстанда, балам ошол жерде иштейт. Ошол жерде мектепте окуган. Квартира, үй алам деген чынын айтсам биринчи ой болгон эмес. Өзүңөр билесиңер, биз бәрбір не кылганыбызды ham бәрбір өзүбүздүн элибизге, журтубузга тартып турат. Но Кудай ошо туз насыбызды ошол жерге койгон экен. Жок, мына 20 жылдан өтүп иштеп, ак ниет менен тойлор, башка бардык болду. Биздин аркабыздан канча адамдар келди, туугандарыбыз бар, келиндер бар, инилерибиз бар, бардык ошол жерде. Ошентип жүрүп иштедим, даже пенсияга чыктым. Азыр пенсия жашындамын, Кудайга шүгүр. Гражданство алганмын. Ошентип жүрүп иштеп ойлобогом. Биздин сделкадан кийинки чыгарылышыбызда сиздин үйүңүз жөнүндө маалымат кеткен. 48 квадрат метр 4 комнаталуу үй деп. Биздин сайтта аябай көп суроолор болду. 4 комнаталуу үй 48 квадрат метр бул кандай деп. Ошон үчүн биздин көрүүчүлөргө үйүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Что действительно 48 квадрат метр, что действительно 4 комнаталуу квартира. Сизден күтөбүз. Ооба, бул көрүп турганыңардай бул үйүбүз 4 комнат. Чын менен эле бирок 48 квадрат метр деп айтылып келатат. Негизи документтерди ачып караганыбызда 48 ашыгыраак жазылган. Биз өзүбүз өлчөп неме кылып көргөнүбүздө чын эле 49 чыгып атат. Негизи 49 квадрат метр чыгып атат. 3 спальнясы бар. Бир кухня. Кухнясы зал менен кошулган чоң. Өтө уютный, как раз спальнялар кичине болгону менен, бирок аябай удобный расположениеда и бардыгынын өзүнүн отдельный спальнясы бар. Кудай кааласа балам үйлөндүрөйүн деген оюм бар. Үйлөнсөм балам өзүнүн отдельный комнатасы, меники отдельный комнатам. Конечно, балдар үчүн неберелериме да отдельный комната болот, Кудай буйруса. Квадрат метр аз болгон менен барлык нерсеси ошончолук жакшы кылынган. Тоста менин оюмдагыдай да. Ушу көрүп турган квартирага мен мисалы эч нерсе
вложить еткен жоқмын. Алған тұрышын Ушу турушуну ушу бойында кабыл кылып алдым. Даже телевизоры бар, посудомоечный машинасы бар. Кандай сонун аялдар үчүн? Мен өтө бактылуумун деп ойлойм, Кудай буйруган үчүн. И еще жаңы пылесостор менен. Биздин компанияда первоначальный взносуңуз кайсы сумманы бердиңиз? Болгону 190 миң акча төлөдүм всего. Ошо Жакшы. Bir айдын ичинде ушу квартирада отурам. Bir айдын ичинде ушунчалык тез болду, даже көз ачып жумгунча. Анан эсиңизде болсо керек, метронун жанынан гана үй аламын, но 7 миллионго чейин аламын. Эсиңизде? Ооба, мен Эже, ушундай үй табат бекенбиз. Мени желаниям кыздарды вообще таң калган, чыны менен эле. Бая айтып турган 48 квадрат метрден аш деген үйүзү, мисалы, мен көрсөтүп өтсөм. Бул жагыбыз санузел. Санузел умывальниктер, кое турган стеляшкалары өзүнүн жайында. Очень хорошая стиральная машинка. Со всем удобствами. Эми биринчи комнатабыздан баштайбыз да. Дагы силерге айтып кетейин дегеним, ар бир комната өзүнүн мебели менен. Мисалы, ошо гардеробный мебели менен да. Мисалы, уяка бияка жыйнайм, коем деп ойлоп отурбайт. Кийимдер үчүн, кое турган нерсе үчүн, ошо спальный үчүн өтө ыңгайлуу. Көрсөңүздөр болот. И еще комнаталар изолированный. И еще немеге Дворго чыкпайт. Дворго чыкпайт, өтө тынч. Бияка бакка карап турулат, биякта эч кандай шум, башка деген нерсе жок. Көрүп турганыңардай мөбөлөрүбүз барса бар. Эң жакшысы погода очень чистый, зеленый. То, что надо. Бул эми экинчи комнатабыз. Азырынча мынау диваныбыз коюп койгонбуз. Кирип көрсөңүздөр болот. Шифонер купе. Эчиктери немелери аябай ыңгайлуу. Адам иштеткенге, башка кылганга бар жогу бар. Үй мисалы ондой тар эмес, спальныйга очень жакшы, бирок азыр көрүп турганыңардай просто дополнительный мебель турат бул жерде. Бул үйдү канчага алдыңыз? Кандай процент менен алдыңыз? Айда төлөнүүчү төлөмдөрүңүз кандай болот? Ооба, эң керектүү, эң бардыгына кызыктырган суроолордон бул. Мен деле өзүңөр көрүп турасыңар, үйдү 7 миллион 350 миңге алдым мен. Өтө арзан алдык. Мен өзүм балам менен жашайм. Биз стандартный ипотекага туура келдик. Стандартный программа менен ипотека алдыңыз. Стандартный программа менен. Ошого бирок проценти сал бийигирээк болгон. Но баары бир квартира арзан. Ушу квартираны өзүн биз Шарипа менен кыйла жерлерден, башка жерлерден көргөнбүз. Ушундай площадь ушундай, ушул эле. Площадь ушундай бар жогу ушок, бирок очень требуется там ремонт, ушул эле райондун өзүнүн, бирок баасы будан бийигирээк эле. Билбейм, бир Шарипа каяктан тапты волшебный палочкасы менен. Ушундай жакшы бир немени квартираны таап берди. Сиздин тилегиңиз, сиздин койгон максатыңыз, сиздин мечтаңыз. Адам, мисалы, действительно бир нерсени жакшы ниет кылсаң, ошо ниетиңе жетишесиң да. Ниетиңиз түз болгон да? Ошо ниетиңиз түз болгон. Канча квартираларды Шарипа экөөбүз көргөнүбүздө, мага жакпаганы Шарипа сразу эле көргөн. Айткан, сиздики бир жерде турат, ойлогонуңуз, насыбыңыз бир жерде турат деген. Ошо түз насып ушул жерде экен. Ежемесячный платеж төлөгөндө балаңыз жардам береби, кандай төлөсүз? Ооба, эми биз кыйын келбейби ошол жөнүндө? Мен балам бар, башка дагы тууштарыбыз бар, бардыгы жардам берет. Бирок мен туугандарым деле коркушкан. Кантип төлөйбүз, кантип алабыз. Азыр чын менен 4 комната десе бардыгы эле как это так, сказка деп. Азыр деле ишенип айткандар көп. Мейманчылыкка чакырыңыз, өзүңүздүн үйүңүз. Көрүшсүн көздөрүнөн биз бардыгыңар келип, любой сурооңар, башкаңар болсо берсеңиздер болот. Мисалы, мен эч канча жашырып аткан же башка кылып аткан жерим жок. Бардыгыга мисалы ойлонуп, токтоп турган адамдар болсо, ойлонбогула, ниетти түз коюп,
түз қадам баштап ала бергеле барлық нәрсе недвижимость деген жоғалтпайды адам ешқашан. Бұл өсөт, түсөт. Бұдан адам ешқашан еш нәрсе жоғалтпайды. Бұл жер да өзіңізді көріп тұрғандай мына картиналары менен бар жоқ өзінің бір немесі, уютный, компьютерный стол, стулья, шкаф, кафе, очень удобный. Мына коробкаларға қарабай қой өргілі. Бұл коробкалар жаң көшіп келгеніміз үшін тұрат, жиналғанбыз. А еще хозяиндар бізге ушул подарочный деп ушу кроватты да таштап кетті. Бұл кроват өзіңер көріп тұрғандай массажный пультовый кроват. Очень удобный, очень хороший. По стоимости азырғы айтышы бойынша 250 000 тұрат. Бүгін эле Кирилл чалып аткан, эже кандай жашап атат, довольная, кровати наслаждается деп сурап атпайбы Кириллчи. Аябай сонун эже жашап атат, жакшы жашап атат деп. Бүгүн эле Кирилл менен сүйлөштүм эле. Мен ойлоганым спальный кичине эмес, коркпогула. Бул 48,5, 49, 50 квадрат метр. Ишенгиси келбейт. Мына көрүп атасыңар, барлык нерсе жетерлүү. Купе бар, компьютер бар, стол бар, чоң диван. Мисалы адамдар үчүн очень Удобно. Очень удобный, да. И культурно. Айтып аткан кухня-гостиная бул. Эң чоң комнатасы. Кыргызча айтканда мейманкана. Анда мейманканаңыз менен тааныштырсаңыз бизди. Bizde misal musulmanlarda, özümüz kırgızlarda özüңер жакшы билесиңер, biz эң жакшы көргөнүбүз, мейман күтө турган барлык нерсе кухнядан башталат дейт. Мына көрүп турган 4-комнатабыз менен кухнябыз берге. Биягыбыз кухня, биягыбыз гостиный мебель, мына телевизорларыбыз менен, интернет бар, жогу бар, көрүп турганыңардай. А еще это как кабинет, да, считается вот тут. Тут жердің өзі 4 в 1 десем болу берет. Коркпастан. Өзіңер білесің, кухняда холодильник, техника, ничеден холодильник, газовый плита, біз оқатты қуырып пішірғанды жақсы көрөбүз. А еще духовка, мен өзім нан жабам, чынменен бар жоқ пішірам, очень хорошая. И еще плюс посудомоечная машина. Көріп қойғыла. Еще плюс это раковина очень удобный, стильный. Қалған нәрселерін да көріп тұрасыңар, барлық нәрсеге жетерлі. Витышкалар іштеп тұрат. Жақшы эже. Насып кылсын дейіңіз. Рахмат. Бардыңарға шындай үй тілейм. Эң жакшы жери очень тынч район, мисалы. Соседтер деле жакшы. Машина койгон парковкалардагы жетерлүү. Бияктан чыксак да мектеп, детсад бардыгы рядом. Абдан жакшы. Бүгүн биз Гүлбахар эжебиздин үйү менен тааныштык, кеңири баарыңыздарды тааныштырдык. Гүлбахар эже биздин жердештерибизге үй алам. Келечекте ою бар, келечекте мечтать этип жүргөн адамдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Үй алгандан бир ишенип, бир ишенбей тургандар канчасы болду. Мисалы, үй алам дегендерге кечиктирбестен, эртең, эмки ай мынада дебестен сразу келип ошо планета 312ге кайрылгыла деп айтам. Потому что күн сайын өзүңөр көрүп атасыңар. Бул деген недвижимость. Каалаганыңдай үйүңөрдү, мисалы ушу кыздарга обращаться кылып, менден азыр минимум бир 10 адам сурады, олардан уже экөө кайрылды, үй алабыз деп. Мисалы мени как пример карап тургандар ушунча. Москвада көп экен, бирок Питерде ончолук эмес экен. Кудай кааласа ушудан кийин Питерде өтө көбөйөт деген ниетим бар мени. Рахмат эже, рахмат. Бардыңарга ушундай жакшы тилектер, жакшы үйлөр каалайм. Сизге аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн ушул өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, ак-дасторконуңузду жайып, бизди үйүңүздү көрсөтүп, советтериңизди, жакшы сөздөрүңүздү айтып, өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшкөнүңүз үчүн аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Достор, Гүлбахар эженин үйүн куттуктап, жакшы сөздөрүңөрдү жазып, лайк басып кеткенди унутпаңыздар.
Боптыр, бізде күтіп қалабыз сілерді бардыңырдан жақшы-жақшы тілектерді. Рахмат эже, Рахмат. мейлиңиз.